Башка дүйнө. Автор Датка Айым. 9-бөлүм. Мени аяр колдон алып өзүнө тартып кучактады. Болуп турат менин кичинекейим. Сени көп кыйнап койдум. Сенден уруксат сурабай эле менчиктештирип алдым. Кечир мени. Мен өзүм дагы азыркы тапта ооруп турам. Кетти күйгө. Касым чачтарымдан сылап, ысык илеби менен жүзүмдөн өптү. Анын кучагында болуп көрбөгөндөй бакытка бөлөнүп балкып турдум. Экөөбүз ээрчишип сыртты көздөй бара жаттык. Ичкерки залдан эркектердин катуу коштогон үндөрү, дүпүлдөп муштум урган жигиттердин ачуулуу айкырыктары угулуп турду. Биз аларга көңүл бөлбөдүк. Бул жерге эмне максатта келдик, мен түшүнбөдүм. Машина клубтан алыстап чоң жолго бурулганда мен арткы орундукка чалкалап Касымга суроо узаттым. Айдоочу жигит күзгүдөн мен тарапка, анан жанында отурган Касымга карап койду. Касым менин сөзүмдү укпаган адамдай болуп, чөнтөгүнөн жылтырак кагазга салынган кичинекей ак дарыларды алып чыгып, алаканына 2-3 таштап, таңдайына салды. Биз жолдо сүйлөшпөдүк. Бөлмөмө киргенде кандайдыр бир муздак шамал ичимден аралап өткөнсүп, чыйрага түштүм. Кийимдеримди кире бериште эле чечип салып, ысык сууну жандырып, душтун алдында тура бердим. Качан гана денем кызып, күйүп баратканын сезгенде сууну токтотуп, жумшак халатты үстүмө кийип, ваннадан чыктым. Ашканага түшүп, жылуу сүт ичип, мештин үстүндө турган казанды кызыга ачып карап койдум. Анын ичиндеги курулган эт менен жашылчалар али муздай элек жылуу бойдон экен. Тамакка табитим тартпагандыктан түн бир окумда жаш баланын ыйлагандай болгон үнү мени ойготту. Керебетте ары бери түйшөлүп жатып уйкум келбеди. Менин кулагыма угулган үн жакындап келип жок болуп кеткенсиди. Ордумдан туруп коридорго чыктым. Элдин баары кызуу уйкуда жатышыптыр. Ашканага түшө турган тепкич менен 1-кабатка түштүм. Күңүрт коридордо дабыштарды тыңшап бир аз туруп калдым. Күзөттө турган 2 жигит кызуу уйкуда экен. Алардын бөлмөсүнөн бирөөсүнүн тарткан коңуругу угулуп турду. Бутумдун учу менен басып, алардын тушундагы эшикке жетип бардым. Эшикти байкатпай ачып, жертөлөгө түшүүчү тепкич менен ылдыйга түштүм. Күндүзү Мансур экөөбүз кирген бөлмөнүн жанына барып, ичкериги кулак төшөп туруп калдым. Жаш баланын күңүлдөгөн үнү угулгансыды. Эшик бир аз кыйгач ачылып туруптур. Жакын барып ары түртсөм, үн чыгарбастан эле эшик ачылып кетти. Мени байкап калса керек деп артка кеткенчиктеп алдым. Эшиктин жылчыгынан бөлмөнүн ортосу көрүнүп турду. Дубалга иленген кичинекей лампалардын жарыгы анча жарытпай, алыстан караган адамга ичкериде ким жүргөнү даана көрүнгөн жок. Жакын келип баш бактым. Коркуп кеткенимден кыйкырмакчы болдум эле, артыман бирөө оозумду басып калды. Бурулуп карасам, Мансур экен. Ал унчукпа дегенсип башын чайкап койду. Кайрадан бөлмөнүн ичине көз жүгүрттүм. Терезенин түбүндө Касым эшик тарапты карап алып, кичинекей баланы зордуктап жатыптыр. Анын жүзүндө тырыштары көбөйүп, башкача ырахат алып жаткан, асманда калкып жүргөн адамдай көрүндү. Көздөрүнүн карасы бир чекитке тигилип, мына, бул дүйнөнү таштап, бейишке кирип кетчүдөй жүзү жайынап, илебинин бир четинде кандайдыр бир ызалуу күлкү пайда болду. Анын алдында отурган жаш бала катуу оорудан өзүн жоготконсуп, кыймылдап каршылык көрсөткөн жок. Анын жүзүн көрө албадым. Болгону бизге угулар угулбас оорулуу онтогону билинип турду. Мен ушул кезге чейин баарына көнүп, чыдап жүрсөм, бүгүнкү көргөндөрүмө унчукпай кое албадым. Эшикти ачып, ичкериге кирип бардым. Сен? Касым турган ордунда катып калды. Анын көздөрү бир Мансурга, бир мага, бир туруп алдындагы балага тигилди. Күтүлбөгөн жерден жаш баланы күч менен тээп, бут астында жаткан кыска шортигин кийди. Өзүн жоготкон адамдай бөлмөнүн ичинде ары бери басып бир нерсе издеп жүрдү.
Дуалда илинип турган чоң сүрөттүн жанына барып, анын артында турган кара пистолетти суруп чыкты. Даяр турган пистолеттин огун бир Мансурга, анан жерде жаткан жаш балага туштап, катар-катар жадырып салды. Үнү угулбаган пистолеттин түтүн эле чыккансып, бөлмөнүн ичи ок дары жыттанып кетти. Жок, мен катуу чаңырып, артымда турган Мансурду кучактап жыгылдым. Силер мени күзөтө турган болуп калдыңарбы? Мен азыр сага көрсөтөм. Касым чачымды колуна ороп, кармап, күч менен тарткалап коридорго алып чыкты. Үйдөгүлөрдүн баары кызуу уйкуда жаткандыктан, эмне болуп жатканынан эч кимдин кабары болгон жок. Эч нерсеге карабай, экинчи кабатка сүйрөп баратты. Тепкичке чалынып, жыгылып, тиземди айрып алдым. Касым өзүнүн бөлмөсүнүн эшигин ачып, мени ичкериге карата катуу түрттү. Башымдын төбөсү катуу ооруп, полго бир топ чачтарым күйүлүп түшүп калды. Анын көздөрү кызарып, жырткычка айлана баштаганын байкадым. Өлүм эмне экенин, өмүрдүн даамдуулугун ошол убакытта гана сездим. Эмне ишти буюрса да даяр элем. Болгону мени чымчыктыкындай болгон алсыз жанымды албашын суранып жаттым. Касым менин жаныма басып келип, колумдан катуу кармап тургузду. Бөлмөнүн сол тарабында турган чоң столду көздөй жетеледи. Шкафтын кичинекей көзүн ачып, шприц менен күрөң идишке куюлган суюк дарыны алып столго койду. Мен сага азыр эле көрсөтөм тозоктун кандай экенин. Тозоктун кандай болушун. Ал титиреген колдору менен ача албаган дарыны тиши менен ачты. Мен акыркы жолу бөлмөнү, айлана чөйрөнү карап алгым келип, башымды көтөрдүм. Дуалга илинген ар кыл сүрөттөрдү карап олтуруп, көзүмө тааныш сүрөт урунду. Көзүмдү бир-эки ачып жумуп кайра карадым. Менин жаздыгымдын астында турган, кече эле мага бейтааныш киши берген сүрөт дуалдын ортосунда кызыл рамкада илинип турду. Кайдан күч таптым билбейм, бирок ордумдан туруп, ошол тарапка жетип барганымды билбей калдым. Касым мени караган бойдон турган жеримде катыды. Бул сүрөт менде бар. Кан уюп калгансып, ачышкан тамагымды бир-эки кырып алып, аста үн чыгарып сүйлөдүм. Кеч күздө, бороон чапкын болуп турган кезде, балдар үйүнүн астында чүрпөккө оролгон наристе кызды өз атасы алып келип таштап кетти. Мен эми түшүндүм. Менин жүрөгүм, жан дүйнөм ошондо эле тоңуп, музга айланган экен. Кайдан мындай ташбоор жаралдым деп ойлочу элем. Көрсө канымда бар экен. Мен сүрөттөн көзүмдү албай, турган калыбымда сүйлөп жаттым. Көзүмдөн бир тамчы да жаш аккан жок. Денемдин ооруганын да сезген жокмун. Мен ташка айланган адамдай эч нерсени сезбей турдум. Болгону колумдун учу гана муздап баратты. Бери бурулуп Касым тарапты карадым. Ал колундагы дары менен шприцти жерге таштап, башын терезе тарапка буруп ойлуу олтуруптур. Ошол тапта ошончалык жакын эки адам тоңуп калгандай кыймылсыз олтурдук. Денемде бир саамга уюп калган кан ээрип тамырларыма ылдамдык менен агып баратканын сездим. Жаным өзүмө кайтып келгенсип, тепкичтен жыгылып, урунтуп алган тиземдин оорусун сезе баштадым. Мен жашоого келип, ата-энемдин жүзүн көргөн бул жакта турсун, ысымдарын да билбедим. Менин кайдан кантип жаралып келгенимди бир ошол адамдар билет. Бир жараткан билет. Балалыгымды эстесем, сүткө суу аралаштырып жасап берген ботко, таза жуулбаган пияладагы чайдын майланышып турганы, кызгылтым түстөгү кыздар кийген шым эске түшөт. Өзү курактуулардан кичине көрүнгөн, ар дайым башка балдардан ур токмок жеп, жада калса майрамдарда берилген момпо суюн да чогуу жаткан балдарга алдырып жиберип, бурчта олтурган баланы элестетем. Коркок болчумун, себеби мени эч ким коргогон эмес. Бирөө урганын көрүп турса да, кээ бир эжейлер күнөөнү мага оодарышар эле. Себеби мен төрөлгөндө эле адамга жагымсыз, жылдызы жок болсом керек эле. Мен олтурган жеримден жыла албай калдым.
Касымдын ар бир сөзү ушунчалык ыза, нарыстелик жек көрүү менен чыгып жатты. Ал өзү да бул дүйнөдөн толук кетип, ошол кайгылуу бала чактын элесине сүңгүп кеткенсип, көздөрү жансыз боло түштү. Ошол эч кимге кереги жок баланы багып алабыз деп келишкен мугалимдер аябай кубанышты. Менин оюмду эч ким сураган жок. Жаныбарды узаткандай кылып эле бир түйүнчөк кийимимди колго карматып жөнөтүштү. Биринчи жолу өзүмдү бактылуу сездим. Себеби мени ар дайым мазактап, ары бери өткөндө уруп өтүүчү балдардан кутулдум деп ойлодум. Бирок сага айтканым эсиңдеби? Болбоду. Ал үйдө менин ашыкча экенимди тез эле билинди. Кайтарып беришти дагы ошол азаптуу күндөр. Балалыгымдын бактысыз күндөрү, жашоонун баары кийинки багып алган үйдөн башталды. Бай киши болчу, 4 баласы бар. Аялы оорукчан, өзү менен өзү жүргөн жакшы аял эле. Сырттан караганда баары жакшы. Кийимим бүтүн, тамагым даяр, төшөгүм таза дегендей. Жада калса кымбат оюнчуктардан дагы коркоюшчу эмес. Бакма атам акыл насаатын айтып, өзгөлөргө кандай камкор экенин көрсөткөнү менен өмүр бою эркектик намысымды тебелеп, жүрөгүмдөгү адамга, ааламга болгон мээримди, жылуулукту өчүрдү. Жанагы сен көргөн жаш бала анын небереси, эң кичине уулу Майсалдын баласы. Мен 7-8 жыл бою анын чоң атасынын астында ошентип олтурганмын. Адам бир нерсени жасаарда акыбетін ойлош керек. Өзүнө болбосо баласына, жакындарына кайтып калышы мүмкүн. Мен жигит куракка келип жетилгенден кийин ал үйдөн качып кеттим. Башка шаарга. Мени эч ким издебеди, кызыкпады. Күнү түнү поезди семент түшүрүп иштедим. Бутума тура баштадым. Бир күнү ага жолуктум, кыялымдын периштесине. Аппак жүздүү, көздөрү бакырайган, жаркылдап турган жан болчу. Ал да өгөй эненин колунда чоңоюп. Жашоодон жабыркаган жан эле. Экөөбүз үйлөндүк, бактылуу жашадык. Ортобузда кыз төрөлдү. Бирок анын бөйрөгү орут болчу. Төрөгөндөн кийин такыр жарабай калды. 1 айдан кийин көз жумду. Колумдагы наристени балдар үйүнөн башка эч кимге ишене албадым. Кыз балага балдар үйүндө жакшыраак кам көрүлөт деп ойлодум. Мен жалгыз чоңойто албайт болчумун. Касымдын сөздөрүнөн кийин бөлмөдө бир топко тынчтык өкүм сүрдү. Мен тоңгуюктан жарылып чыккандай болуп турдум. Ушул кезге чейин түшүнүксүз болуп келген ойлордун баары ачыкка чыкты. Өзүмдү көп жыл жашап, көптү көргөн акылман адамдай сезип турдум. Жашоонун көп жактары түшүнүктүү болду. Адамдын жасаган ишинин себеби, эмнеге ошол жолго барганын билип билбей жаман ойлобоо керектигин билдим. Касым менин эң жакын адамым экенин жүрөгүм сезген экен эле көрсө. Аны оюмда канчалык караласам да, тээ жүрөгүмдүн түпкүрүндө катылып турган аяоо сезими аны актап чыгат эле. Майсал сени издеп келди беле? Мен ичинден ата деген сөздү кайталап баратып, тилимдин учуна келгенде кайдадыр жок болуп кеткенсиди. Малик алжыган чал менен байланышка чыгыптыр. Экөө биригип мага каршы чыкмакчы болуп жаткан жеринен билип калдым. Малик аганы да алып салдыңбы? Ал сен ойлогондой жакшы чал эмес, көптү көргөн. Анын колу качан эле канга малынып бүткөн. Болот менен байланышың кандай? Касым менин жүзүмө бир аз карап турду. Болотту 1 ай мурун үйүнүн астынан атып кетишиптир. Бирок мен эмес, билбеймин ким экенин. Канча адамдын бөйрөгүн саттың? Мага бирден ушул суроо кызык болду. Билбеймин. Көп эле, бирок эсте жок. Менин ошол кезде акчам болгондо сүйүктүмдү куткарып калмакмын. Бул дүйнөдө баарын акча чечет. Акчасы барлар сатып ала беришсин. Эч кандай күнөө иш кылбадым. Эки тараптан тең. Зарыккан адамдар. Ленора. Касым мага жаланыштуу, аянычтуу суроолуу, бирок муздак кайрылды. Мен баш көтөрүп ал жака караганым менен
үн чыгарып сүйлөбөдүм. Бул нерсе жөнүндө бүгүн сүйлөштүк, бирок эч нерсени өзгөрткүм келбейт. Мен таштаган кыз ошол балдар үйүндө эле калсын. Касым мага ошол сөздөрдү айткандын ордуна атып салса да жеңил болор эле. Ичимден аны түшүнүп, аяп, дүйнөдө жалгыз эмес экенмин деп жатканда, анын бул сөзү ички дүйнөмдү бузуп, сындырып, сементтеп салды. Касым мага жалынычтуу: "Сен экөөбүз эч кимде жок империя түзөбүз. Баары бизге чөгөлүшөт. Акчанын түбүндө калабыз. Бүгүн жаңы жумушка кол коюп келдим. Спорт клубтарга барган каны кызуу жаш жигиттерди акчага кызыктырып Иранга сатабыз. Аларга көп кадрлар керек болот. Жаңы бизнес баштап жаткандарды жолдон чыгарасың. Сен мен айткан адамдар менен жакындан таанышып эле алар жөнүндө мага керектүү маалымат алып берсең болду. Калганын өзүм бүтүрөмүн. Экөөбүздү байланыштырып турган нерсе акча эле болсун." Касым чын сүйлөп жатабы же жалганбы дегенсип анын жүзүнө карадым. Катып турган өңү кыймылдаган жок. Анын жүзүнөн эч кандай сезимди көрө албадым. Мен ойлогом, ата бала катары жакын болуп кетебиз. Болгон иштердин баарын унутуп, бул шаардан кетип жаңадан жашоо баштайбыз деп. Бирок мен башка мындай иштерге барбаймын. Чарчадым. Жаңадан жашоо баштагым келип жатат. Мен ага сөз сүйлөдүм. Касым ооз ачкан жок. Колундагы кандайдыр бир ачкычты тегеретип, кез-кезде столго ургулап коюп ойлуу отурду. Менин тагдырым чечилип жаткансып, жүрөгүм зырылдап, кандайдыр бир коркуу сезими пайда болду. Касымдын оозун тиктеп эле отуруп калдым. Кете берсең болот. Сени толук бошоттум. Өзүң айткандай жаңы жашоо башта. Бирок бул дүйнөнү такыр эстен чыгарышың керек. Менин шартым ошол. Мен андан мындай сөз күткөн эмес элем. Чын айтып жатасыңбы дегенсип карадым. Касым мен тарапка көңүл дагы бурган жок. Жат эле адамга сүйлөгөндөй кайыр кош сүйлөдү. Жүрөгүм ызага толду. Мен эрте менен кетейин. Каалаган убактыңда кетсең болот. Кааласаң азыр кет. Мен ордумдан туруп босого тарапты көздөй жөнөдүм. Арткы туюмум менен Касымдын көз карашын сезип турдум. Бирок бурулуп карагым келген жок. Ал дагы мени токтотподу. Бөлмөмө барып кийимдеримди керектүүсүн чемоданга салыштыра баштадым. Менин алдыдагы жашоом дагы туңгуйга кабылды. Эртеңки күнүмдөн коркуп турдум. Мени адамдар өз кызыкчылыгы үчүн бир убакытта пайдаланып, кийин керексиз буюмдай таштап жиберчүдөй сезилди. Ар дайым өзүмдү күчтүү аял болуп, көп нерсени көңүлүмө албай жүрсөм, бир жолу полго олтуруп алып ыйладым. Мен бул дүйнөдө жашагым келбей калды. Эрте мененки саат 9:00 кийинип чемоданымды сүйрөп сыртка чыктым. Сырттагы кеч күздүн соогу бети колумду ачыштырып жиберди. Бурганактап учуп берин серин кар жаап турду. Үйдө эч ким көрүнгөн жок. Көзүмө кара көз айнекти тактым. Анын ичинен аккан көз жаштар бетимди жууп жатты. Бутумдагы шиш така менен оор чемоданды күчкө салып сүйрөп бараттым. Үйдөн 5-6 кадам бери жылып артыма бурулуп карап, биринчи кабаттагы коридордун терезесинде турган Азаматты көрдүм. Ал мага бир нерсени айткысы келгенсип кайра-кайра баш чайкады. Менимче мени артка кайтаргысы келди чамасы. Бирок мен аны көрбөгөн адамдай болуп койдум. Көзүм кокустан балкондо турган Касымга түштү. Экөөбүз бир саамга тиктеше түштүк. Ал чөнтөгүндө турган бир нерсени оң колу менен сыйпалап, чыгарсамбы, чыгарбасамбы деп ойлогон адамдай экиленип турду. Мен анын колуна жакшылап көңүл буруп карадым. Кара пистолеттин кармагычын байкадым. Менин артымдан ок учуп келе жатканын элестетип, денемди кандайдыр бир муздактык аралады. Мен артка бурулуп чемоданды сүйрөп бараттым. Ар бир кадамым мен үчүн өмүрдүн бир көз илмеминдей сезилди. Тык-тык-тык деп шиш така менен
Мурчатканын үстүндө баскан сайын ошол шиш таканын үнүнө өзүм кыжырланып бараттым. Мен үчүн жол түгөнбөй эле койду. Дарбазага жетериме 3-4 кадам калды. 1 2 3 4 деп ичимден эсептеп, артыман учуп келип желкеме тийип, бүт денемди чачыратып жибере турган бир эле окту күтүп жаттым. Менин 25 жылдык өмүрүм бир эле окко арзый турганын билдим. Айтмакчы, 25ке кирген күнү Касым мени парга олтургузуп кыйнаган күн болчу. Менин туулган күнүмдү белгилеп, куттук айтып кубанган адам жок болгондуктан ал күндү такыр эстен чыгарапмын.